Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Ama ba'd. Assalamu alaikum. Urmattu Nasihat Radyosunu jana Marva TV'sini көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңызда да кайрадан эле мен Шарапов Бактыяржан Акимович. Бүгүнкү күндө урматтуу туугандар, Аллах Таалага чексиз мактоолорду жана пайгамбарыбызга салават жана саламдарды айткандан соң, бүгүн ушул өлкөбүздө, жергебизде эң эле көйгөйлүү болуп жаткан маселе туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте бул маселебиз жалкоолуктан арылуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Чынчына келгенде, урматтуу тууган, бүгүнкү күнү жалкоолук ушунчалык деңгээлде ар бир адамды ээлеп алды дейбизби? Же болбосо жалпы эркектик атыны унутту дейбизби? Жалкоолук ушунчалык болуп калды. Эркектер өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү бир коомду кыйынчылыктан, бир коомду ушундай оор ачарчылыктан бир эле эркек алып чыгып кетиш керек эле. Бүгүнкү күнү андай болбой жатат. Мына ошондуктан Аллах Тааланын Курандагы аяттарына, дегеле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт хадистерине карай турган болсок, ошондой эле ата бабабыздын айтып кеткен сөздөрүнө карай турган болсок, бүгүнкү күндө эркектери ушунчалык ар намысыбыз калбай калдыбы, дегеле ушунчалык жалкоо болуп калдыкпы, айтор ушунчалык көйгөйлүү, айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт дегендей абалда болуп калдык. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда негизден биздерге, имандууларга кайрылып: «Я айюхаллазина аману иза нудия лис-салати мин яумил жум'a фас'ау ила зикриллахи ва зарул бай'». Албетте бул жерде имандууларга кайрылып, жумага качанда иман келтиргендер, жума күнү жумага азан айтылган болсо, силер намазга карап жөнөгүлө, соода сатык башка иштериңерди токтоткула. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Качанда намаз окулуп бүткөн болсо, анда силер жер бетине тарап, Аллахтын айкөлдүүлүгүдөн, Аллахтын берген ырыскыларыны издеп, талап кылгыла деп Аллах Субхана Таала биздерге жол көрсөтүп берди. Ошондон урматтуу агалар, урматтуу инилер, өзгөчө эркектер, сиздерге айтарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда пайгамбарыбыз өзү дуа кылган экен: Аллахым, мени коркоктуктан, мени ач көздүүлүктөн, мени жалкоолуктуктан сактагын, куткаргын деп пайгамбарыбыз дуа кылган экен, урматтуу тууган. Алла, албетте бул бизге үлгү, бизге сабак. Анткени сиз биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган дуасыны кылуу менен биргеликте мына ошол жалкоолуктан арыла турган болсок, мына ошол жалкоолукту таштай турган болсок, албетте өзүбүзгө дагы, үй бүлөбүзгө дагы, айлана чөйрөбүзгө дагы, эже карындаш туугандарыбызга дагы бир канча жардам болот эле. Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, акыйкатта бүгүн биз ушул Насихат радиосунда жана Марва ТВ'нда 1 саат, балким Аллах Таала кош бере турганса 1,5 саат мүнөт сиздер менен болмокчубуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кудай буйрса, мына ушул туурасында сурооңуздар боло турган болсо, берсеңиздер, билгенибизче ага дагы жооп беребиз. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте ата бабабыз айтып өткөн экен: иштебесең тиштебейсиң, же болбосо эмгегиң каттуу болсо, тапканың таттуу болот деп айткан экен. Ошондон бүгүн карасак, жалпы эле элибиз, жалпы эле эркектер оозуну толтуруп, ойлонбостон, коркпостон айтат: бизде Кыргызстанда жумуш жок, Кыргызстанда иш жок деп эле үйүндө телевизорду же болбосо телефонду чукулап жатканын көрөсүң. Ал эми Ош базарга, дегеле башка базарларга барсаң, радио узилден кайра жумушчу керек, тигүүчү кыздар керек, же болбосо шлака булак куйганга, же болбосо мына ушундай усталар керек. Кайсы эле карасаң, ар бир жарыя кылып аткан учурда жумушчу керек, иш бар, жумушчу керек деп айтып атат, бирок бир дагы жумушчу жок экен да. Бардыгы жалкоо болуп калдыкпы? Дегеле же болбосо жумушка жарай турганын бардыгы
башка мамлекетке чыгып кетип, Кыргызстанда жалаң эле майыптар калдыкпы деген дагы ой келгендиги үчүн бүгүнкү күнү мына ушул теманы көтөрүп чыкканга туура келди. Андыктан урматтуу туугандар, өзгөчө эркектер, албетте я Алла, жок дегенде бир эркек бир үй бүлөсүнө эптеп бага турган болсо, үй бүлөсүнө калгандарга көз каранды кылбай турган болсо, үй бүлөсүнө чынында эле өзүнүн ак эмгеги менен, пешенеттери менен таап келе турган болсо, көчөдө жүргөн кыздарыбыз деги эле бүгүнкү күндө ошол сот тармактарда өтө ызы чуу, көйгөйлүү болуп жаткан маселебиз айтпаса дагы ачык айкын болуп калды. Урматтуу туган, ошол жумуш кийимдерини апабызга же болсо эжебизге кийгизип жаткан ушунчалык жат көрүнүш сиз биздерде болбойт эле деген өтө чоң үмүт менен мен айтуудамын. Андыктан урматтуу туугандар, эгерде сиздерде ушуга байланыштуу сурооңуздар болсо, 077 07 06 94 WhatsApp номерубузга түз эфирде сурооңуздарды берсеңиздер болот. Айтып кете турган нерсе, албетте суроо бергенде 3 талак боюнча же болбосо төшөк маселеси боюнча бербегениңиз жакшыраак. Ага жоопсуз калат. Ошондон бул 3 талак маселеси муфтияттан гана чечиле турган нерсе. Ал эми төшөк маселесини жекече олтуруп суроо ала турган нерсе. Ушул туурасынан башка суроолорду бериңиз. Кудай буйрса, биз алдыда дайым сиздер менен болуп, ага жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Эми урматтуу туган, өзгөчө биздин бүгүнкү жалкоолуктан арылуу темабызга келе турган болсок, Аллах субхана ва таала Куранда ар бирөөбүзгө албетте ырыскыбызды жазган. Урматтуу туган, ошону Аллах таала Куран-ы Каримде айтат: "Силер ырыскыңарды адалын жегиле." Биз ырыскы кылып берген нерсенин адалын жегиле. Ал адал нерселер, урматтуу туган, албетте уурдабастан өзүңүздүн эмгегиңиз менен, пешенеттериңиз менен иштеп таба турган нерселериңиз адал болуш керек. Үй бүлөнү бакканда дагы адал нерсе менен багыш керек. Буга чейин айтып келгенбиз, дагы айтабыз. Үй бүлөнү карашлык бул эркектин милдети. Аял заты үйүндө олтуруп, ошол балдарыны дин менен тарбиялап, эркектин кийим кечегини тазалап жууп, эркектин тамак ашын даярдап, үйдө олтуруш керек болчу. Бирок аттың арман бүгүн эркектерде чынында эле ар намыс калбады. Карасаң жумуш жок дейт. Таң калам. Чынында эле ойлонуп сураштырып келсек, жумуш жок. Кимге колудан эч нерсе келбеген адамга жумуш жок. Же болбосо ушунчалык оңой тамакка, оңой акчага көнүп калган адамга жумуш жок. Кел, мына жерде мындай жумуш бар экен десең, анын оор жумуш, алын аз да ал депчи. Урматтуу туган, Аллах субхана ва таала Куран-ы Каримде айтат: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Эгер сен шүгүрчүлүк кылсаң, мен сага сөзсүз көбөйтүп берем. Азга шүгүрчүлүк кылсаңыз, анан Аллах таала көбөйтүп берет да. Аз жок, ошол аз дагы сизде жок болуп атпайбы? Анан чоң, көп нерсени каяктан эңсейсиз, каяктан табасыз? Мына бул жакта карасаңыз, бардыгы жумуш берем, керек болсо, я Алла, өзүбүз үйрөтөбүз деп дагы жара берип атат, дагы деле жумушчу жок. Колудан келгендер бир дагы бошобой жатат. Мына менин өзүмө деле чын-чыныга келгенде кичине стройка иш кылыш керек, курулуш кылыш керек. Усталарды чакырсаң бошобой жатат. Бул жакка чакырдыгы да, бул жактан заказ алып алдыгы да, бул жагдан кабыл кылып алдыгы да деп бошобой жатат. Көчөнө жолдун боюнда тургандар, булар бош турат, жумуш издеп турат. Барып айтсаң, өтө оңой жумуш. Ошол жүктү эле көтөрүп алып чыгып берип коюп койсо болду. Сенин 1,5 миң сом акчаңды алып кете берсе. Андай болушу мүмкүн эмес, урматтаган. Ооба, болушу мүмкүн, анча мынча. Кээ бир байлар гана, же болсо кээ бир өзү көтөрө албай калган грыжалары бар адамдар гана ошондой жумушка сизди алып кетпесе, андай болбосо, урматтуу туган, жумушсуз деп туруп эле үйдө олтура бересиз. Ошондон келиңиздер, эң негизгиси, урматтуу туган, ушул жумушсуздукту жоюшлук үчүн ар бирөөбүз не кылайлы? Чоң кишилер балдарыбызды азыртадан бир кесипке үйрөтөйлү. Ата бабабыз айтып кеткен, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген. Кандай өнөр болсо дагы алга үйрөтүңүз, урматтуу туган. Ал жок дегенде бир кесипти арнап чыксын. Эми чын-чыныга келгенде адамдарга таң каласың да. Мен базарда жүк ташып, же болсо башка иштерди кылып жүрсөм, карап туруп таң калат. Сиз дагы ушул жумушту кыласызбы?
Siz olturuп эле окуучуларыңызды жөнөтүп койбойсузбу? Ооба, жөнөтүп койсом болот. Бирок аларды ата-энеси мага ошол ишиңди кылдырып ал деп берген эмес, балким буларды окуткун деп берген. Ошондуктан өзгөчө кээ бир иште гана аларга муктаж болуп кел кызмат кылышып койчу дебесем, анда ошол өз үй бүлөмдү мен өзүм багам. Бул адал кесиптин эч кандай уяты жок. Туалет тазалайсыңбы же бирөөдүн патинкесин тазалайсыңбы, кантсең дагы адал эмгек менен табып үй бүлөңө алып келген урматтуу тууган, мына ошол өтө таттуу болот. Мына ошол өтө жугумдуу болот. Мына ошол урматтуу тууган сизге жүзүңүзгө дагы нур болот. Мына ошол сизге авторитет болот. Адамдарга кел, мына мен жумуш берем, мына ишти кыл десең, авторитет өлөт дейт. Айланып кетейин, сизде авторитетиңиз бар болсо өлөбү, же жок эле авторитетиңиз өлө береби? Ошондуктан эң негизгиси тилемчиликтен Алла сактасын. Тилемчиликтен сактанайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким адамдардан көбөйтүш үчүн суранса, ал дозоктун отуну сураптыр. Ооба, шарият боюнча тилемчилик элден суранганга уруксат берилет, бир күндүк тамагыңызга гана. Бир күндүк тамагыңызды таап алдыңызбы, калганыңызга өзүңүз тишиңиздин кирини шоруп болсо дагы иштешиңиз керек. Үй бүлөңүзгө адал эмгек менен бир нерсени таап келишиңиз керек. Эми урматтуу тууган, көп сүйлөй бербестен, албетте бизге келген суроолорго жооп беребиз. Ошонун негизинде анан жалкоолукту албетте арылуунун аракетин кылабыз. Мен кайненемдин айынан ажырашып кеттим. Күйөөм мага жөн эле 3 талак деп СМС айдап койгон. Мага талак түшөбү? Экинчи суроом, буюрса төрөйм уулума кандай айтып койсом болот? Үчүнчү суроом, эми күйөөгө тийгем жок, тийбей койсом болобу? Жок, күйөөгө сөзсүз тийишиңиз керек. Урматтуу эжекем, карындашым, жалгыздык Аллага гана жарашат. Сиз турмушка чыгыңыз, балаңыз Кудай буйрса эсен аман көз жарып алсаңыз, уулду боло турган болсоңуз, анда эң жакшы ат хадисте келген Абдурахман, Абдурахим деп койсоңуз болот. Же болбосо кыз боло турган болсо Фатима, Халима, Сумайя, Асия деген аттардан жакканын койсоңуз болот. Анан талагыңыз боюнча, муну азыр эле биз айттык, бул боюнча муфтиятка барыңыз, ошол жактан тактап алыңыз, эгер кайрадан жашайм десеңиз. Ассаламу алейкум таксир. Луай деген ысымдын чечмеленишин айтып бересизби? Рахмат. Бул ат боюнча мен чынын деле билбей эткем. Биринчи жолу өзүм угушум. Кудай буйрса кийинки эфирлерден аман болуп калсак, эсимден чыкпаса, Луай деген атыңызды көрүп айтып бергенге даярмын. Эми урматтуу туугандар, албетте биз айтып жаткан нерсе жалкоолук. Ар бир адамга Аллах субхана таала өзүнө мүмкүнчүлүгүнө жараша, албетте кыла турган ишине жараша, кесибине жараша эмгек ырыскыны берген. Андыктан уялып олтура бербеңиз. Бирөөнүн колунда иштөө же болбосо бир жол шыпырып, жол тазалашлык бул уяттуу, дегеле ар намыстуу, дегеле сиздин шарафатыңызды түшүрө турган эмес, балким көтөрө турган нерсе. Адал эмгекпи? Адал эмгектин уяты жок. Ким колудан эмне нерсе келет, ошону кылсын. Ассаламу алейкум. Кыздар канча жаштан турмушка чыкса болот? Азыр бизде законго кирген 18 жаштан кийин чыксаңыз боло берет. Азыр 18 жаштан жогору, ошондго чейин ага эгер 18 жашка жете элек болсоңуз, азыртан даярданыңыз, тандырга нан жапканды, дегеле эркекке мамиле кылганды үйрөнүңүз. Кудай буйрса бир аз чыдасаңыз 18ге чыгасыз, андан кийин турмушка чыгып кете бересиз. Ошондуктан буга баш ийип, эгер жашыңыз жете элек болсо, кичине сабыр кылып турасыз. Ассаламу алейкум устаз, мен кош бойлуумун, чачымды кырксам болобу? Деги эле аял киши чачын кыркса болобу? Негизиден эркек сакалына, аял киши чачына тийбегени жакшы. Эми кош бойлуу болуп туруп бир аз кыйналып аткан болсоңуз, аны күйөөңүздөн сурайсыз. Чачымды кыркканга уруксат. Күйөөңүз уруксат бере турган болсо, кырксаңыз болот. Ошондо дагы мына желкеңизден ылдыйраак түшүп турсун. Эркекке окшоп калбаңыз. Бир төшөккө жатканда эки эркек жатып алыптыр дегендей болбосун, балким аял экендигиңиз билинип турсун. Ассаламу алейкум устаз, сапарга чыкканда намаз кандай окулат, кененирээк айтып бересизби? Албетте сафарга чыкканда эгерде
багымдат намаздан кийин боло турган болсо же болбосо ошол багымда күн чыккандан кийин боло турган болсо 2 рекет ниет кыласыз. Ниет кылып 2 рекет сафар намазын окумакка. Кадимкидей эле багымдаттын сүннөтүн окугандай эле ниет кылып туруп кулак кагып Алхамдүнү Фатиха сүрөсүн, ошондой эле кайсы сүрөнү билсеңиз ошону кошуп окуйсуз. 2 рекет кылгандан кийин анан дуасын кыласыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган дуасынан: "Я Аллахум, мен сенин жолуңа аттандым, менин сафарымды жеңил кылгын, дегеле менин келгенге чейин үй бүлөмдү же болбосо ушул жерде калган нерсемди сага аманат кылып тапшырдым" деп Аллах Таалага кала турган нерсеңин баардыгын аманат кылып тапшырып, жолуңуздун, сафарыңыздын, ишиңиздин жеңил болуусун Аллахтан үмүт кылып, дуа кылып туруп, андан кийин аттанып чыгып кете бересиз. Кызым боюмда барында кайнежемдер мени жамандап урдурган 4 күндөн кийин төрөп койгом. Кызым 3 айлык болуп, мынал үй тамгаларыны антип жазбастан о менен бериңиздер, ошондо бизге толук түшөт. Антпесе ал суроо белги коюлуп калып туруп, аны окуш бир аз кыйынчылыкка туруп атат. Ошондуктан не кыласыздар, үй деп жазбастан кадимки эле о, у менен жаза бериңиз, аны биз түшүнүп алабыз. Кайненемде себепчи болуп атын Фатима койгон болчук, дагы кыздуу болсом Фатима койсом болобу? Чоң рахмат. Боло берет. Чоң Фатима, кичине Фатима деп койсоңуз боло берет. Анын эч кандай айырмасы жок. Мынал Даригин туугандары да атасы Мухаммад болсо, баласы деле Мухаммад. Мухаммадтын баласы Мухаммад болуп кете берет. Ахматтын баласы Ахмат болупчу. Анан бизде эле ушул адат бар. Фатима деген аты боло турган болсо, жок, наркы эжеңдин кызынын аты Фатима, биз Фатима деп койсок болбойт дейсиз, башка ат издейсиз. Эгер Фатима деп кое алган болсоңуз, биздин кызыбыздын атын алып алсаңар депчи. Жок, ага энчилеп койгон менен урматтуу туган, уруксат, чоң Фатима, кичине Фатима болуп туруп айтылына берет. Ассаламу алейкум ажы, мен Таштандыда иштейм, айыбы жокпу? Эч кандай айыбы жок. Азаматсыз, баракелди. Ошондон иштеп, бир нерселерди таап, аны сатып, өткөрүп туруп, үйүңүзгө адал тамак алып келиңиз. Албетте андан келгенден кийин жалкоолук кылбастан чарчасаңыз дагы сонун бир жуунуп ала турган болсоңуз, көрбөгөндөй болуп кетесиз, урматтуу тууган. Эми Таштанда бир аз жагымсыз жыттар болушу мүмкүн, чаң болушу мүмкүн. Ошондой эле сиз иштеп таап келип, ошондо жуунуп чайканып алсаңыз, же болбосо сиз иштеп келгенде келинчегиңиз жакшы жылуу сууду дайындап, жакшы шампунь менен жуунуп, атырдан себинип, үйгө кийсеңиз, машалла, кулдай иштесең байдай жейсиң дейт го. Ошондой кенен жеп, өзүңүз үй бүлөңүз менен эч кимге көз каранды болбостон отурасыз. Алла Таала ден соолук берсин, ишиңизге ийгилик берсин. Ассаламу алейкум. Күйөөсү аялынын иштешин кааласа эмне кылуу керек? Кайната кайненеңе да келин иштебейт деп жаман көрөт. Шарият кандай карайт? Шариаттын карашы боюнча аял киши үйүндө макул иштесин. Же болбосо бүгүнкү күнгө келгенде ушунчалык деңгээлге жеттик, тең укуктуулук деп калдык да. Урматтуу тууган, шариятта эч качан эркек менен аял тең укуктуу болбойт. Аялдардын даражасы эркектен 3 эсе жогору турат. Дин душмандар айтат, тең укуктуу кылабыз десе, динди түшүнбөгөн аялдары дагы ооба эркектерге тең укуктуу болобуз. Эркектерге тең укуктуу болгонуң, кор болгонуң, сенин бул дүйнөдө азап тартканың, сенин бул дүйнөдөгү ушундай шорлуу экендигиңдин белгиси. Аял заты бул, мен айтып келгенмин, королева, аял заты ханыша, аял заты падыша, аял заты үйдөгү хурем. Сиз үйдө отурушуңуз керек, эркек аны таап келип берсин. Эркек иштесин, урматтаган. Ошон үчүн нике кыйлып жатканда мойнуна алган, нафсиңди тапшырдыңбы деп молда сизден сураган, сиз ооба дегениңизде 2 күбөн айткан, уктуңарбы? Уктук. 2 күбөдөн сураган, уктуңарбы? Уктук. Эми эркектен сураган, кабыл кылдыңбы деп, эркек ойлонбой туруп айтып алган, ооба кабыл кылдым. Туттуңбу дегенде туттум деген, ал деген сөз, сен өлдүң, эми өмүр бою ушул аялыңды карайсың, багасың, кийим кечегин таап келесиң деген, урматтууган. Мына ошол сөз арасында айтып кетели, ушул бир аялыңызды бага албасаңыз, анан 2 аялга бала барбы деген келет да, урматтууган. Кайра эле сурайсыз 2 аялдык боюнча. Ооба кызыктуу көрүнө берет, бирок аны бага албасаң, ага
керектүү нерсесин алып келип бере албасаң, анда алып эле таштап кете бергенде анын эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан эгер ата эне, кайната кайнадагы дагы жек көрүп аткан болсо, аларга күйөөңүз молдону апарып болсо дагы түшүндүрсүн. Негизинде аял кишинин үйдө балдарды тарбиялап, үйдө тамак аш алып, ошол үйдөгү иш өтө оор иш, ошол жетиштүү болот өзүчү. Анан негизинен мен өзү каалабайт элем, аял киши көчөгө чыгып иштешини, үйдө отурса ошондой болбой эле баары иште, ата энеси да иште, болбосо ажырашың деген деңгээлге жете турган болсо, анда аялдар менен кошо эркектер жок жерде иштесе болот. Албетте урматтууган, мында дагы аргасыздан. Мен экинчи аялы болуп турмушка чыктым. Ата энем бир тууганым билет, бирок биринчи аялга шарт эмес деп айткан эмес. Иштебейм деп алган, бирок мени иштетпейм деп алган, бирок мени бага албады. Иштеп жатам, бирок иштебейт, квартплат төлөбөйт, анысы аз келгенсип, жумуштагылардан кызганат. Иштебейин десем не дейт, бакпайт дейсизби? Жашабайм десем жообумду бербейм дейт. Эмне кылыбым керек? Ошону туугандарыңызга айтыңыз, анын туугандары дагы айтыңыз. Мени мана ушинтип алган дең, ошол жашыроом болгондугу үчүн гана сиздин укугуңузду тебелейт, сизди бакпайт, үйгө алып келейин дейт. Биринчи аялдан коркот, каяка алып жөнөдүң, ташып жөнөдүң дейт. Ага отчет берип эркек көнүп калган. Ошондуктан мен өткөндө дагы айттым, дагы айтам, эч нерсе эмес, шарият уруксат берген. Экинчи, үчүнчү деп ал номерди өзүңүздөр коесуздар. Эркекке жалпысы бардыгы бирдей эле болот. Качанда жалпы ачык, айкын үйлөнгөн болсо. Саламатсызбы? Мен кызымдын атын Аделия деп койдук. Бул туура элеби? Кызым жума күнү төрөлгөн. Алла өмүрүнө береке берсин. Туура эле, ошентип атай бериңиз. Я Алла. Саламатсызбы? Мен балама дуа кылып коюңчу, жүрөгү порох сердце сакайып кетсин. Амин. Аллах субханаху ар бир ооруп жаткан дегеле жалпы элибиздин ден соолугун таза койсун. Жаш балдарыбызды дагы, аксакалдарды, өзгөчө бүгүнкү дуа үмүт кылган балабыздын Аллах субханаху ден соолугун таза коюп, өзүнүн өкүмүн аткара турган алим салих инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум устаз, сизден Алла ыраазы болсун. Мен көп уктап жашоого максатым жок болуп атат. Эмне кылсам болот? Туруңуз дагы көп уктабаңыз. Көп уктасаңыз ден соолугуңузга дагы зыян болот. Каныңыз коюлуп кетет, оорукчан болуп каласыз, барып майып болуп каласыз, майыптардын катарына кошулуп каласыз. Ошондон туруңуз, эч кандай жумуш жок болсо дагы айылды бир айланып келиңиз, чуркаңыз, туриникке тартыныңыз, эмне ажимания деп коет, ошолорду жасаңыз дагы. Анан өзүңүз иш таппасаңыз, кошунаңызга болсо дагы жардам бериңиз. Ошонун ташын көтөрүп, ары жылдырып, бери жылдырып кыла берсеңиз, анан жумушка болгон каныңыз коюла турган болсо, каныңыз суюла турган болсо, андан кийин бир кыймыл аракетке келесиз, жалкоолуктан кутуласыз. Антип жата бербеңиз, оорукчан майып болуп каласыз. Майып болгондон кийин арман кыласыз, аттиң болуп калат. Ассаламу алейкум таксыр. Менин аялым ичкиликти жакшы көрөт. Ошонун айынан дайыма уруш, кантип ичкиликти токтотсо болот? Ошол аялыңыз менен даватка алып чыгыңыз, мастура жаматка алып чыгыңыз. Же болбосо аялыңызды дават жолунда, дин жолунда жүргөндөргө көбүрөөк кошуңуз, чөйрөсүн өзгөртүңүз. Анынчы ал ичкендер менен бирге боло турган болсо, болду, ошентип ичип, анан кече пивосун ичип, анан тиги агын ичет, мен каранысын ичем деген сөздөр пайда болот. Ошондон аны чөйрөсүнө өзгөртүңүз дагы, көбүрөөк ага жакшы мамиле кылсаңыз, буюрса ал көпчүлүк адамдардан, ичкендерден угуп калабыз. Ошол күйүттүн айынан же болбосо бир проблеманын айынан ошонон чыгам деп ичет, жок, кайрадан проблемага түшүп калат. Ошого буга жакшы мамиле кылып туруп, чөйрөсүн өзгөртүңүз, Кудай буйрса таштайт. Ассаламу алейкум. Азыркы учурда эркектердин көпчүлүгү аялына атаандашат. Сен деле иштеп акча таап, элдин аялдары минтип иштеп жатат деп айтышат. Мисалы, менин күйөөм да ошентип айтат. Азыр мен да иштеп жатамын. Ошондон күйөөңүздү чыныгы эркектерге, Алланын жолунда жүргөн даватчыларга кошуңуз. Ал жерде аялга кызганбаса не болот, аялды иштесе не болот айтылат.
Урматтуу туугандар, аял иштесе дагы макул болот, бирок билип коюңуз урматтуу тууган, аял таап келгенден кийин эркек 1 сом тапса дагы ошонун берекеси болот, аял тапкандан кийин анын берекеси болбойт. Миллион таап келсең берекеси болбойт. Берекеси болбойт деген аял канча көбүрөөк акча таап калган болсо, ошончо чоңураак сүйлөп калат, ошончо сизге баш ийбей калат, дөдөрөбөй өзүң иште деп калат. Андыктан анан эркек сиздин даражаңыз күндөн күнгө түшө баштайт. Анан аялыңыз не дей турган болсо ошону айтканын кыласыз. Бар көтөрүп кел дей турган болсо чуркап барганга туура келет. Анткени сиз андай акча таба албай каласыз. Ошондуктан аз болсо дагы саз таап берекелүү үйдө тынч жашай турган болсоңуз, аз болсо дагы берекеси келет. Айтып кетейин, бул адам баласы жүрүп турган машина сыяктуу эле. Бир машинаны миндиңиз, Бишкекти бүтүндөй айдап чыктыңыз, айдап келдиңиз, 5 литр май жетти. Дал ошондой эле машина, ошол эле маркадагыны миндиңиз, айдап чыктыңыз, 500 литр дагы жетпей калды. Эмне болду десең айтат, май агат, майы жолдо эле куюлуп калды, свечалары иштебей жатат, тээп салды. Адам баласы ушундай эле. Бир адамдын жашоосуна бир айга 500 сом сонун жетип атат, бир адамга 5 миллиард дагы жетпей атат. Дагы деле мага, дагы деле тапсам, андыктан анын дагы ичини оңдош керек, бар нерсеге каниет кылып, шүгүрчүлүк кылганды үйрөнүш керек. Ассаламу алейкум, Хадича деген атты чечмелеп бериңизчи. Энчил убат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялынын аты Хадича дегени, мына ошондон жакшы ат. Анын чечмелениши кандай болот? Энчил убат болгондон бул чечмеленбейт. Жакшы ат коюпсуз, койгон болсоңуз, кое турган болсоңуз кое бериңиз. Ассаламу алейкум, мен күйөөм менен жашаганыма 9 жыл болду. Аллага шүгүр, 3 балабыз бар, бирок күйөөм сөгүнүп, сагынып, кемсинтип сүйлөт. Жетим деп ар кимге жабыштырып, эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз, күлүп кое бериңиз. Алла өзү жетимсиретпесин. Алла өзү жетим кылбасын. Ошондон күлүп эле ушул тилдин ордуга субханалла десеңиз, сизге сооп болот эле. Ушул тилдин ордуга Аллаху акбар десеңиз, сизге сооп болот эле. Макул, мен ушундай кемчиликтүү адаммын, ошон үчүн сиздин көлөкөңүздө жашап атам. Сиздин барыңызга шүгүр дей бериңиз. Кудай буйрса, ага дагы жетип калса сөгүнбөй калат. Ошо сөгүнгөн ордуга субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп тасбиhlерди айтып кала турган болсо, ошонун бардыгынын сообун сиз аласыз. Анткени ошого сиз устаз болуп калган болосуз. Ассаламу алейкум, атам арак ичет, бирок азыр намаз окуп жүрөт. Кээде ичип алып намаз окуйт. Кантип жүрөгүн оорутпай айтсам болот? Жүрөгүн оорутпай айтканга айтыңыз. Ата Айшатам бар экен, ал эч кандай ичпейт экен. Алардын үйү сонун тымтынч, бардык учурда атам ичип келет деген аларда ою жок экен. Айшатаңыз бар да атаңыз менен тең. Же болсо өзүңүздүн досуңуздун аталасы бар. Айтың, мына досумдун атасы бир да өмүрүндө ичип көрбөптүр. Үйлөрүндө сонун жашоо болот экен. Бизде дагы ушундай жашоо болушуну каалайт элем деп айта бериңиз. Макулбу? Ичпең дебең, сен тажаттың дебең ага. Жөн эле ар кимди айтып келе бериңиз. Паланчынын атасы дагы такыр ичпептир. Үйлөрү сонун экен. Өтө сонун экен. Ошондой үй бүлө болсо канеке деп айта бериңиз. Кыздар махрамы жок Турцияга иштегени кетүүсү туура эместиги жөнүндө Турцияда көп деле акча төлөбөйт го дейт. Жөнүндө. Ооба, махрамы жок Турция болобу, Москва болобу, каяка болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, аял кишинин 3 күндүк сафарга махрамы жок чыгышлыгы адал эмес деген, жумшак айткан, адал эмес деп, арам болот деген сөз, катуу сөз менен айтканда. Ошондуктан буга дагы мен эркектерди күнөөлөймүн. Ошол эркектин карындашы, бир эркектин эжеси ошого бекем болуп туруп, олтур, эмне керек болсо менен сура, мен берем десеңиз, урматтуу тууган, ал жака кетпейт эле. Биз балдарды тарбиялаганда айтканбыз, уул балаңызга азыраак акча бериңиз, кыз балаңыз мектепте окутканда ага көбүрөөк акча бериңиз. Ал башка кызыңыз башка бирөөнүн мороженосуна муктаж болуп калбасын, башка бирөөнүн шоколадына муктаж болуп калбасын. Уулуңузга азыраак бериңиз, ал бирөөнүн кызыны барып туруп, кел мен шоколад алып берем дебесин, жетери жетпес болсун. Анан кызыңызды башка жака дагы жөнөтпөңүз, үйдө алып калыңыз. Урматтуу аталар, урматтуу эркектер, сиздерге бул кулагыңыздарга кулак сырга, бир аз болсо дагы намыска келиңиздер. Эски кийимдерди пакетке салып, мусордун жанына койсо болобу?
Ya Allah, eğer de eski kiyim kiyile turgan bolsa, аны мусордун жанына койсоңуз, бизде андай адатка келген эмес. Бизде адатыбызда андай жок. Мусордан кийим табып кийиптир деген нерсе жок да. Негизи эшиктин алдыга койсо, же болбосо азыр Кудайга шүгүр, эмне колунда жокторго карап берсеңиз, же ошол кийине турган кийим болсо, мечитке апарып туруп имамга берсеңиз, мананы кие турган муктаж адамдар болсо берип коюңузчу, сураңыз десеңиз, алар берип коюшат. Бизде чынында эле бул Москва башкаракта ушундай экен, кийилбеген нерсени эшикке алып чыгып койсо, керектүү адам кимге муктаж болсо, кимге керек болсо алып кете берет экен. Мен өзгөндө бир мечитти көрүп калдым, атайын жай даярдап коюптур. Керекпи ал, керек эмеспи кой деп жазып коюптур. Ошол жерге эмне керек болсо алып кете берет экенсиз, сизге эмне керек болбосо ошол сапаттуу нерсени алып барып коет экенсиз. Ар бир жерде мына ушундай болсо, деги эле ушундай магазиндердиби же болбосо бир местаны ачып койсок дагы жакшы болот эле, ошол жерден алып кете турган. Ал эми мусорго койгондо бизде эч ким албайт болуш керек. Андай деңгээлге чынында эле биздикилердин ар намысы, курук намысы жол бербейт. Жумушум электрик, мечиттин светке карызы көп, өчүр деп жатат жумушта. Өчүрбөй жүрөм, өчүрсөм күнөө болобу? Жок, аны өчүрбөңүз, урматтуу тууган. Мечиттикине чынында эле бизге мамлекеттик деңгээлде карап, аны арзандатып берсе жакшы болот эле. Себеби ал коммерциялык жер эмес, ал жерден эч кандай акча түшпөйт. Аны мамлекетибиз карап берсе жакшы болот эле. Сиз электрик боло турган болсоңуз, эгер жолуну карап көрүңүз, жолуну баягы закондуу түрдө эле бул мечиттики, буга жарадан болсун, мына мынанча акча болуптур, келиңиздер деп өзүңүздүн башчыңызга кайрылып, ошол жерден өчүрө турган мүмкүнчүлүк болсо өчүрүп койсоңуз болот. Болбосом айла жок, мечиттин жамааты болсо дагы акча топтоп аны бериш керек, мечит жарык туруш керек. Эри катын экөө бирге бизнес кылса болобу? Өтө сонун болот. Акчаны аялы берсин, ишти эркек кылсын. Аял үйдө олтурсун. Өтө жакшы болот. Ассаламу алейкум, банкта кассир болуп иштесе болобу? Кассир болуп иштегенде, эгерде сиз жанагы бир мамлекеттен келген акчаларды же болбосо башка областтан, башка райондон келген акчаларды эле алып берсеңиз өтө сонун болот. Жок, ошол жерде дагы кредитке берилген акчаларды да берсеңиз, анда болбой калат, жумушуңузду алмаштырганга туура келет. Ассаламу алейкум устаз, Алла буйрса чоң алайга чакырсак барасызбы, кантип байланышсак болот? Анан мүмкүн болсо ата энеме, бир туугандарыма, үй бүлөмө дуа кылып коюңуз. Чоң рахмат. Аллах субхана таала үй бүлөңүздүн жалпы ата энеңизди жакшыдан кем кылбасын, жамандарга тең кылбасын, жараткан сени жамандан Аллахын сактагансын. Кудай буйрса барсак болот. Биздин нарк медиада операторубуз бар, Мелис деген жигитибиз бар. Ошого кайрылыңыз, анан ошол сизге айтат кандай барышты. Кудай буйрса биз бош убакыт болуп кала турган болсо, сөзсүз барабыз. Барып ал жерде эл менен жолугушканга не жетсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Гусулсуз, дарасыз эле пайгамбарлар тарыхы деген китепти окуй берсе болобу? Болбойт, айланайын. Сиз гусулсуз, дарасыз окусаңыз макул. Анда дагы алымдарыбыз карахият жек көрүлгөн, гусулсуз аны окуганга болбойт. Му'мин мусулман гусулсуз жүрөт деген нерсе бул өзү акылга сыйбаш керек. Иш бүттү, сразу барып туруп жуунуп алыңыз, урматтуу тууган. Ванна жок, шарыт жок. Андай болсо бир кумганыңыз бар, тазигиңиз бар, ошонун ортосуга түшүп туруп, куюп чайканып жуунуп алсаңыз, бул гусул деп калат. Бир кумган жетиштүү болот. Өтө эле чоң киши боло турган болсоңуз, эки кумган кылып алыңыз, урматтуу тууган, оңой эле. Макулбу? Эгер гусулсуз жүрүп жин уруп кете турган болсо, бир жериңиз майып болуп кала турган болсо, өзүңүздөн гана көрүңүз. Ассаламу алейкум, ашканада иштесе болобу? Аял кишиге өтө сонун болот. Колуңуздан бир нерсе келсе, анан тамак жасасаңыз да, анан ал жерде мен аял кишинин деги эле кыз баланын ошол жерде тамак ташып элге кызмат көрсөтүүсүнү каалабайт элем. Буга эркектер намыстанып, ар бир адам өзүнүн кызыны, өзүнүн карындашыны, өзүнүн жакынына ал жака иштетпестен, урматтуу тууган, ошого күнүмдүгүн таап берип турса өтө жакшы болот эле. Себеби ал жерде көрүп жүрөбүз, чайханада отуруп турабыз, жанында отурасың, эркектер деле уялбайт. Жаш кыз кызы менен тең ошого тийишип, ошого күлүп, ошого жылмайып, дагы эмнең бар дейт. Мындай нерсе чынында эле эркек өзгөчө, эркектин ар намысы жол бербей турган нерсе. Эгер тамак жасанып, жалпы эл менен аралашпай, ошол жактан бир нерселерни даярдап берип иштесеңиз өтө сонун болот. Менин түшүмдө Аллах жерде эч нерсе жок, бардык тарабым аппак, кулагыма үн угулду. Пайгамбар деп алыс жактан алак нурлуу чапаны менен
kolun артқа alып meni көздөй келе жаткан, бирок бетти көрбөдүм. Ушундай жарык нур болуп келатты эле, кийин жоголуп кетти. Аллах Subhanahu Taala жакшылыгын берсин. Сиз дагы намазды көбүрөөк окуңуз, күнөөдөн алысыраак болуңуз, көбүрөөк дуа кылыңыз. Я Алла, биз пайгамбарыбызды өңүбүздө көрбөдүк, түшүбүзгө киришин насип кылгын деп дуа кылыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнүңүздө көргөн болсо, анда сүйүнүп, ошонун сүннөтүн бекем аткарыңыз. Анан муну дагы ар кимге айта бербеңиз. Мен жигитим узун чач өстүрөм болобу устаз? Мен жигитмен узун чач өстүрсөм болобу? Жок, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге жакыныраак сүннөтү чачты эркектер тегиз алып жүргөндүгү. Ал эми мага ошол жагат деп турган болсоңуз, узун өстүрсөңүз, чачыңызды өтө жакшы караңыз, аны урматтаңыз, аны сыйлаңыз, шампунтаңыз, ал плов жыттанып калбасын, жаныңызга барган адам сизден жийиркенип калбасын. Ушунчалык эле койгуңуз келип аткан болсо. Анан жуунганда дагы ойлонуңуз, аны жуунганда гусул болгондо ар бир түгүнө суу жетиш керек. Ассаламу алейкум устаз, мен хиджаб кийип баштаса болобу? Мен кийип кайра таштап салгам, намаз окуп, ортодон окубай калгам, кайра окусам болобу? Өтө сонун болот. Кайрадан тезирээк баштаңыз. Окубай калган күндөрүңүздү дагы казасын кайрадан окуп бересиз. Хиджабты дагы кайрадан тез кийиңиз, өтө сонун болот. Өткөн күндөргө тооба кылыңыз. Я Аллахым, иманыма күч кубат бер. Мындан кийин мен кайрадан хиджабымды чечип салбайын. Мындан кийин намазымды кайрадан таштап салбайын. Я Алла, мага жардам бер деп жардам сурап бекем болуңуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Менин зерна болуп турам, ылдый болуп намаз окуган кезде мурдума чыгып ачыша берет. Ошол себептен намаз окуй албаймын. Кандай кылсам болот? Отуруп алып туруп, зарына болуп аткан болсоңуз, отуруп алып туруп эле мындай имай ишара менен окуңуз. Башыңызды бир аз үркүн бир аз кылып, андан кийин саждага барганда ылдыйраак кылып туруп окусаңыз болот, Алла кабыл кылсын. Анан дарыланыңыз. Ушундай болом деп эле жүрө бербестен, чорный түмен деген бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул өлүмдөн жана карылыктан башкасын бардыгына шифа деген. Ошол шифасын издеңиз. Албетте Аллах Таала ар бир ооруга шифасын койгон. Болбосо Куранда келген бал, асал, аны жеңиз, аны ичиңиз, кыскасы дарыланыңыз. Ассаламу алейкум устаз, балам 3 жашта, 3 жашка чыгып калды. Төрөлгөндөн бери перерывка алган эмеспиз. Азыр садикке берейин десем, перерывка жок, албайбыз дейт. Эмне кылсак болот? Өзүңүздүн укугуңузду билсеңиз, алар ала турма турган, билбесеңиз, анан ошентип албайбыз дей берет. Албетте бизде Кудайга шүгүр эркиндик, ар бир адам өзүнүн укугу, алсаңыз дагы өзүңүздүн укугуңуз, албасаңыз дагы өзүңүздүн укугуңуз. Ошондуктан укук коргоочуларга кайрылсаңыз, мына ошолор жол жобосун сизге айтып түшүндүрүп беришет. Ассаламу алейкум, не себептен кыздарды 18 жаштан турмушка берсе болот? Кыскача айта кетсеңиз рахмат, Алла разы болсун. Кыскача дегени, урматтуу тууган, бизде жалпы муфтият дегеле өкмөтүбүз менен биригип туруп, ажырашуулар көп болгондуктан, ошондой эле кыздарыбыз турмуштук деңгээлге жетпегендиктен мына ушундай закон кабыл алынган. Эгерде сизде чынында эле бул экинчи суроо келип атат, бойго жетип, ушундай эле бойлуу болуп даяр болсоңуз, анда мунун дагы өзүнүн жолу бар. Айыл өкмөткө кайрап, өзүңүздүн укугуңузду карап туруп, мына ушундай болуп калды, бербесек болбойт деп туруп, айыл өкмөт менен кеңешип, аны дагы турмушка берсеңиз болот. Же болбосо ушунчалык жетилип калган болсоңуз, мына турмушка чыгып кетсеңиз боло берет. Бул негизги этияттыктан алынган закон, этияттыктан кабыл кылынган нерсе. Туура түшүнсөңүз алдыга жыласыз, туура түшүнбөсөңүз, урматтуу тууган, мектепти бүтө элек, ошондой эле 16-18ге чыга электерин канчасы турмушка чыкты деп сүйүнүп болгуча канчасы ажырашып кетти. Мына ошол көпчүлүк болгондугу үчүн гана мына ушул эреже кабыл кылынган. Эгер Кудай буйрса бардыгы турмушунда бекем болуп, бардыгы жетише турган болсо, машалла, 9 жаштан чыгып кете берсин. Эч кандай ажырашпай, эркек дагы үйлөнгөн, болду, кадырга жетем мен, карап алам, өзүм колума көтөрүп багып алам деп турган болсо, балагатка жетпейби, турмушка чыгып кете берсин. Буга эч кандай шарияттын нерсе жок, карышылыгы жок, урматтуу тууган. Бирок мына ушундай пайдасыга караганда зыяны көп болгондугу үчүн ушул эреже кабыл кылынган. Баш ийсеңиз өзүңүздүн пайдаңыз.
Assalamu alaikum ustaz. Men antibiotikten reaksiya жүрүp ketip, аябай коркок болуп калдым. Ошону кантип дарыланса болот? Эми сиз антибиотик ичпеңиз дагы, чорный түмен ичиңиз, сүт ичиңиз, бал ичиңиз, дегеле дагы бизде эмне шифа турган замзам суу ичиңиз. Мына ошолорду кылыңыз. Анан ден соолугуңузду каратып туруп, ошо саярдан алдың. Эмнеге жакшы түшүнгөн врачка берсеңиз, ал текшерип көрөт. Эч кандай ошо реакция жүрбөй турган болсо, андан кийин берет. Дагы жүрүп кете турган болсо, анда сизге бербейт. Ассаламу алейкум. Биз балабыздын атын Байтик койдук. Чечмелеп бериңчи. Балабызга дуа берип коюңуз таксыр. Аллах субхана таала өмүрүнө береке берсин. Байтик деп мына өзүбүздүн Байтик Баатырдын атына коюлуптур. Машалла кыргызча айт. Жакшы коюпсуздар. Алла өмүрүнө береке берсин, иманына күч кубат берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу таксыр. Нике кыйганда махыр жөнүндө, биринчи нике түнү жөнүндө маалымат айта кетиңизчи. 2 жылдан бери балалуу болгум келет, дуа кылып коюңузчу. 2 жыл болуптур. Машалла, дагы кенен убакытыңыз бар. Анан махыр жөнүндө болгондо, махыр бул кыздын колуна тие турган акча. Муну арабча махыр, кыргызча калың деп коет. Бул негизи шарият боюнча кыздын колуга тийиш керек. Кыз аны өзү каалагандай иштетиш керек. Бизде ушул нерсе жок болгондуктан кыздын махыры деп 100, макул 70 миң берет, 100 миң бере бер, кайрадан өзүгө жүгү менен, себи менен барат деп кое турмат турган. Ал септи бериштик зарыл эмес. Ал эмне болуш керек? Кыздын колуга тийиш керек. Мен тамашалап айттым эле, бул торпак эмес да. Кызыңызды сатып туруп анан ордуга 1-2 коз алып кое турганчы. Бул чынында эле бул кыздын өзүнүн акысы. Кыздын колуга бериш керек. Анан Чубак ажы устазыбыздын үй бүлө жана нике төшөк маселеси туурасында китеби бар. Ошону окусаңыз, биринчи никеде, биринчи көчөгө дейсизби, калган баардык нерсени ошондон көрүп, үйрөнүп аласыз. Менин күйөөмдүн экинчи аялы менен, аялы оорукчан болуп, өзү алып берген, ата энемде барган жакшы эле жашап жатканбыз. Азыр боюмда бар, эми аялы жашатпайм деп тополоң жасап жатат. Жолдошум келбей койду, эмне кылам дейт. Жолдошуңуз коркок экен, келе берсин. Ал тополоң кыла турган болсо, урматтуу, жашатпайм дегенге эч кандай акысы жок. Эгер тынч жашайм деп турган болсо, өзү жашасын. Эгер чындап эле бирөө менен жаша, антпесе мен жашабайм деп турган болсо, өзү акырын сиздин дагы тынчыңызды албастан, күйөөңүзгө дагы зулумдук кылбастан акырын кетип калсын. Мен бир акем бар, ага тамашалап айтып коем, сен мазлумсуң депчи. 2 аялдын ортосунда сен мазлумсуң, сен дуа кыл, дуаларың кабыл болот дейм. Ошондой эле бул эркек дуа кылсын. Мен өткөндө айтканмын, эркектер ата энесини ыраазы кылышлык важип, аялыны ыраазы кылыш важип эмес. Аял күйөөсүнү ыраазы кылышлык важип. Эркек аялыны ыраазы кылыш важип эмес. Эркек аялы ыраазымын десе бейишке кирбейт. Балким аялга күйөөсү мен сенден ыраазымын десе, анан бейишке кирет. Ошондон эркек эркектей болсун. Ассаламу алейкум ажы, менин кайнатам инсульт алган, 15 жыл болду, 5 баласы бар. Кайненем дагы нервтен ооруп калды. Кайнатам ичип мас болбосо дагы үйгө ызы чуу кылат, күндө балдарынын баарын каргап отурат. Каргыш тиеби, тийбейби? Каргышы тийбей турматтууган. Ал оорукчан адам. Ал ай жеймин деп дагы тополоң кылат. Ал неге кеч кирди деп деле тополоң кылат. Ага түшүнөсүз, кеч кире турган болсо сага каргыш болсун, сен антип кет, мүнтүп кет дейт. Ал кааласа кеч кире турган нерсе, күн бата турган нерсе. Ошондон анын эч кандай каргышыны, дегеле сүйлөгөн сөзүнө көңүл бурбастан, жакшы кызматыны кылып туруп, өзүнө келип кала турган болсо, батасыны, дуасыны алып калуунун аракетини кылыңыздар. Аллах таала ушундай оорулардан бардыгыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум, мен ооруймун, оор иш кыла албайм, айла жок, иштейт да, дуа кылып коюңчу таксыр дейт. Айла жок, иштейм да, иштеңиз урматтуу, жеңил жумуштар бар. Ооба, жеңил жумуштар бар, дуа да кылабыз, Аллах таала сизге шифа берсин. Салам алейкум устаз, мен түш көрдүм, 3 киши катар отурабыз, үңкүргө оң буттап киребиз деп түшүндүрүп жатат, пайгамбарыбыз түшүндүрүп бериңизчи. Мен чын-чынга келгенде түш жоорой албаймын урматтуу тууган. Албетте бул түшүңүздү жакшылыкка
Жоруңуз өзүңүз Аллах Subhanahu wa taala жакшылыкты бериптир деңиз, урматтуу тууган. Анан негизиден эле көргөн түштөрдү өзү адамдарга айтышлап бул жакшы нерсе эмес. Атабыз айтып коет эле, бар сууга айт депчи. Көргөн түшүңүздү сууга барып айтып койсоңуз ошол жакшы болот. Анан түш көрө турганчалык ушунчалык бекерчисиздерби? Мен ушуга таң кала берем да. Адамдар менен сурап, түш көрбөйсүңбү дейт. Түш көргөнгө менде убакытым жок. Саламатсызбы? Кызымдын атын Амина, баламдын атын Абдурахим чечмелеп бериңизчи. Чоң рахмат. Амина дегени өтө ишеничтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам энесинин аты, жакшы коюпсуз. Абдурахим дегени мээримдүү, өтө ырайымдуу Аллахтын пендеси деген сөз. Жакшы ат коюпсуз. Саламатсызбы? Экинчи уулумдун аты Нурали, бирок биз Али деп айтабыз. Үчүнчү балабыздын аты Азат деп койгонбуз. Бирок тайене чоң апаларыбыз жактырбай жатышат. Мааниси Азат деген аттын мааниси кандай? Азат деген сөз эркин деген сөз. Эркин, эч кимге көз каранды эмес. Азат, эгемендүү, Кыргызстан дегенде эле эгемендүү бала деген сөз. Ассаламу алейкум. Кет жогол десе кайра жашай берсе болобу? Бул боюнча эмне себептен айтты дегенди билиш үчүн муфтиятка барыңыздар. Бул маселе өтө татаал болгондуктан муну муфтият чечет. Ол тургузуп алып ар бириңизден сурайт. Бул телефондон же болбосо телевизиондан эле болот болбойт деп айтканга туура келбейт. Ассаламу алейкум. Эрте менен саат 10:00, 11:00 бешимди окуса болобу? 12:00 сабакка барам. Жок, бир тууганым. Намаздар машалла сабакка барасыз, мектепте окуйт экенсиз, Алла ыраазы болсун. Жаштар машалла, сиздер ушинтип атсаңыздар биз аябай кубанабыз. Бул намаз бизге убактысы менен фарыз болот. Макулбу? 12-де сабакка бара бериңиз. Бизден азыр менин билишим боюнча убакыттары жылып турат да, каяктан жаздыңыз, бирок пешиндин убакытысы ошол 1-де кирет. Сиз сабакка кирген учурда чоң перемен болот го, 3-чү сабактан кийин. Ошондо жай намазыңызды сумкаңызга салып алсаңыз, чөнтөк жай намаздар бар го, бир бурчка туруп жок дегенде фарызын окуп ала аласыз. 10 мүнөттүн ичинде пешинде ойлонбой окуп алсаңыз болот. Албетте мен мектепте жүргөн учурумда ушундай болуп калса, мен мына ушундай кылып окуйт элем. Андыктан сиз деле мына ошентип окусаңыз болот, чоң переменде. Сүйлөшүп олтурбастан барып окуп алыңыз. Ассаламу алейкум устаз, мен кош бойлуумун, кандай дуа кылып коесузбу? Анан ислам диниде кандай аттар койсо болот? Албетте Аллах Subhanahu wa taala жеңилдик берсин, Аллах Subhanahu wa taala 8-8 берсин деп дуа кылабыз. Машалла, көбөйүңүздөр. Пайгамбар салам айткан, көбөйгүлө мен эмне үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген. Анан дуа эмнеден, кандай аттардан? Эгер жана айттык го, эркек боло турган болсо Абдурахман, Абдурахим, же болбосо Умар, Усман, Али деп койсоңуз болот. Кыз боло турган болсо Амина, София, Халима, Хадижа деп койсоңуз болот. Ассаламу алейкум устаз, 3 күндүк сапарга махрамы жок чыгуу арам. Эгер Бишкектен күйөөм коштоп барып самолетко түшүп Баткенге 1 саатта жетебиз. Ал жактан атам тосуп алса туура болобу? Жеткенден кийин атам махрам катары жооптуу болот го. Ооба, жооптуу болот. Неме зарылчылык ошентсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум, жолдошум ичет, таң атканча уктатпай уруш чыгарат. 3 балам бар, аябай корком, кетип калсам болобу? Эгер эмне кылганда, тополоң кылганда сизди урбаса, сизге тибей жөн эле бакырып чакырып бир нерседе сындырып аткан болсо, сабыр кылганыңыз жакшыраак болот. Анан уруп, сизди майып кылып, же болбосо өлтүрүп кое турган коркунуч боло турган болсо, албетте кетип калыңыз. Эртең өлгөндөн кийин аны ыйлап олтурбасын туугандарыңыз. Каштын узундарын кайчы менен кыркса болобу? Каштын узундарын, ооба, бул негизинен каарып калгандарда өсүп кетет, жаштарда болбосо керек. Анча мынча боло турган болсо, ошто каштын узундарыны кыркып койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум дамылда, менин мастуратым мен жокто аласы апасы көчүрүп кетиптир. Мен жаман айткан эмесмин, кол көтөргөн жокмун. 3 кызым бар, талак бергеним жок. Эмне кылышым керек? Бир аз сабыр кылыңыз, же болбосо ата-энеңизди жөнөтүңүз. Эмне себептен алып кетти? Анан эгерде чын сиз жакшы боло турган болсоңуз, кызы деле кетпеш керек болчу. Бир тараптуу болгондо эмне дешти дагы билбейбиз. Эки тараптуу уксак жакшы болот эле. Бир себеп болсо керек, өзүңүз сурап көрүңүз. Аялыңыз, келинчеңизден сураңыз, апасынан сураңыз. Жакшы эле жашап аткан адамды көчүрүп кетиштик деген бул акылга сыйбайт. Ошол бир жерде
эгерде бир кемчилигиңиз бар, анан ошону оңдоңуз. Макул, мен сурадым, бул кемчилигимди кайталабаймын, оңдоймун, сөз беремин деп сөз берсеңиз, өзү эле келип алат. Эгерде түшүндө каза болгон кишини көрсө, эмне болот? Эч нерсе болбойт. Ал каза болгон, ага дуа кылып туруп, эмне кылыңыз? Курандын соону багыштап коюңуз. Кудай буйрса түшүңүзгө кирбей калат. Саламатсызбы? Атам тынбай эле ичет, ичпең деп айтсам деле иче берет. Кантип ыйманга келтирсек болот? Атаңыздын чөйрөсүн оңдоңуз. Кимдер менен ичип атат, аларга кошпоңуз, өзүңүз Алланын жолуга, даватка алып чыгыңыз. Кудай буйрса, ошондо эмне кылат? Оңолот. Саламатсызбы? Менин атам кайтыш болгон. Азыр кийим берилбейт экен. Не дейт? Азыр кийим берилбейт экен. Ошол атабыздын таза кийимдерин мечитке алып барып берсек болобу? Ооба, таза кийимдер. Кийим берилбейт экен дейсизби? Болду, таза кийим берилбейт экен. Кийимдерини жууп, үтүктөп апарып берсеңиз болот. Деги эле бир аз жупуну жашап аткандарга апарып берсеңиз болот. Ал кийиле берет. Мына second hand дегендерде ушундай эле кийимдер болуш керек. Аны каяктан көрүп отурасызчы? Тирүү адамдын кийимин алып келип бизге берип атат деп. Ошол жерден килограммдап деле алып атпайбызбы? Бул эч кандай айыбы жок. Аны эмне кылат? Кие берет. Ассаламу алейкум. Кайненем менен бөлөм кайтыш болушкан. Түшүмө кирип атат. Эмне кылсам болот? Кайра кирип атат кайненем. Куран окуп, дуа кылып коюңуз. Иншалла кирбей калат. Ошого сооптарын багыштаңыз. Ассаламу алейкум устаз. Курулуш иштерине балдарды иштетип берген акчага арак ичсе, мен күнөөкөр болбоймбу? Жок. Алар иштеди, сиз акчасын бересиз, ал арак алып ичеби, башка алып ичеби, ага сиз эч кандай күнөөкөр болбойсуз, урматтуу тууган. Андай боло турган болсо жашоо мүмкүн болбой калбайбы? Себеби бир адамга акчасын бердиң, ал барып туруп башка күнөө иштеди кылган болушу мүмкүн. Сиз акча бергендигиңиз үчүн аны дагы жок, Аллах Таала адилеттүү зат, сизге эч кандай күнөө болбойт. Иштетесин акысын берип коюңуз, болду. Ассаламу алейкум. Жүрөгүм кысылып, бери кызыктай абалда жүрөм. Кээде окшуп титрей берем. Кандай кылам? Дем салдырып алыңыз, мечитке барыңыз дагы, суу ала барыңыз. Мына сууга кайтарма кылып бериңиз десеңиз, ага кайтарма кылып берет. Анан көбүрөөк дуа кылып, Аллахтан сурап туруп, дуа кылыңыз. Иншалла ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Каза намаздын сүннөтү дагы окулабы, же парз элеби? Парз эле болсо 4 рекет толук окулабы, же 2 эле рекетпи? Толугураак маалымат бересиз. Фарзын эле окуп алсаңыз, биз сизге рахмат дейт элек. Негизи фарзы каза окулат, фарздын казасын окушлук фарз, сүннөттүн казасын окушлук сүннөт. Анан кайсы намаз каза болгон болсо, пешин каза болдубу, аны толук окуйсуз. Үйдө болгон болсо, сафарда каза болгон болсо, сафарда касыр окуйсуз да, касырды казасын окуганда да касыр окуйсуз. Саламатсызбы? Менин күйөөм Москвада иштеп жүрөт. Ал жакта аялы бар. Мага бар деп айтат. Мен кайненем жашайм. 3 кызым, 1 балам бар. Кыжалат. Мен күйөөм Москвада иштеп жүрөт. Ал жакта аялы бар. Мага бар деп айтат. Мен кайненем менен жашайм. 3 кызым, 1 балам бар. Кыжалат болом. Ал жакта аялы бар. Мага бар деп айтат. Каяка? Сизге Москвага бар деп айтабы? Бар болсо өтө жакшы. Бар деген болсо барыңыз да ошонун жаныгачы. Эч кандай кыжалат болбостон эле барыңыз. Мен түшүнгөнүмдөй болсо, сизди ошол жака бар деп айтып атабы, же болбосо аялым бар деп айтып атабы? Аялы бар болгон болсо эч нерсе эмес, келинсин дагы, сиздин дагы акыңызды берсин. Саламатсызбы? Жакында кыздуу болобуз. Буюрса кандай аттарды койсок болот? Кыздуу болсоңуз, Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Кыздуу болсоңуз, Амина деп койсоңуз болот, Халима деп койсоңуз болот, Сумайя деп койсоңуз болот. Деги эле ошо шариаттагы пайгамбарыбыздын сахаба аялдары бар. Деги эле динге жакшы кызмат кылган аялдар бар. Ошолорду койсоңуз боло берет. Ошол аттардан жакшыны койсоңуз боло берет. Анан кыздуу болуштан алдың деле коюп койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Нуридин деген ат кандай маанини түшүндүрөт? Мусулмандардын атыбы бул ат? Ооба, диндин нуру деген сөз. Албетте бул дин нурлуу, ушундай жарык нерсе. Мусулмандардын аты жакшы ат коюпсуз, эч кандай кыжалат болбоңуз. Ассаламу алейкум. Кыз балага периште деп ат койсо болобу? Ооба, болот. Периштелерибиз толтура го, машалла. Периште деп койсоңуз болот. Анан ошол периштедей кылып жакшы тарбиялаңыз. Иншалла сизге бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тийген кыздардан болсун. Ассаламу алейкум. Аял кишиге жоолук салынуу шартпы? Айланып кетейин, шарт, фарз.
Farz bul. Joluqsuzluğu jok жүрүшлүк aram болот, көчөдө жүрүшлүк. Албетте бул аял заты урматтуу королева, Алла таала ошого өкүм берген. Эми урматтуу туугандар, бир аз тыныгуу рекламабыз бар. Андан кийин буюрса суроо жоопту кайрадан баштайбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Urmаттуу Насихат радиосуну угуучулар жана Марватовну көрүүчүлөр. Кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда мен Бактияр Шарапов. Урматтуу радио угуучулар, бизге 90 жана 9 жыштыгында байланыссаңыздар болот. Албетте мына түз эфирдебиз. Сиздер ушул эфирде көрүлгөн жазылган номерге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Албетте бүгүнкү биздин негизги темабыз жалкоолуктан арылуу. Ар бир му'мин мусулман, өзгөчө эркек бул жалкоо болбош керек. Анткени мунун мойнуна көп нерсе жүктөлгөн. Бул аялыны багыш керек, бул эжесини багыш керек, бул карындашыны багыш керек. Деги эле өзүнүн тай эжеси, махрамдары бар. Эркек адам муну сөзсүз багыш керек. Бирок бүгүнкү күнү ушунчалык деңгээлде ар намыс жоголгондуктан бул махрамдарына караш, махрамдарын багыш ары турсун, өзүнүн аялын дагы бакпай калган эркектерибиз бар. Ошондуктан жалкоолуктан арылыңыз. Ата бабабыз ачык айткан, иштесең тиштейсиң деген, же болбосо тапкан эмгегиң каттуу болсо тапканың таттуу болот деген. Мына ошондуктан мына жаз, жарыш, күз күрөш деп өлбөгөн жанга күз дагы келди. Эгер өмүрүңүз бар боло турган болсо, өмүрүңүз узун боло турган болсо, жакында кыш келатат. Ошону азыртан аракет кылыңыз, урматтуу тууган. Алма пыш, өзүма түш деп олтура бербеңиз. Сөзсүз. Анан бул эркек адамдын тилемчилик кылышлыгы бул өтө оор маселе. Бүгүнкү күнү ошол эркек болгондуктан аялдарыбыз, кыздарыбыз чет мамлекеттерге кетип, деги эле тилемчилик кылып, ошол эркек кылбаган жумуштарды аялдар кылып жаткандыгы бул бизди албетте өкүндүрөт. Ошондуктан кайра айтабыз, колуңуздан эмне жумуш келет, ошону кыла бериңиз. Эмне жумуш келет, адал кесиппи, кылыңыз, урматтуу. Эч болбосо бирөөдүн туалетин казып бере аласызбы? Ошондой кылыңыз. Же болбосо туалетти жууп бере аласызбы? Аны дагы кылыңыз. Адал эмгектин эч кандай уяты жок, урматтуу тууган. Бизде атабыз айтып кеткен, жоктук мурат, байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Жокпу, анда чыгыңыздагы иштеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорунда бир адам ушундай тилемчилик кылганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүндөгү нерсесин саттырып туруп, ага балта менен жип алып берген, тоого барып отун алып келип саткын деген, урматтуу. Ошентип ал тирилигин уланткан. Ошондуктан ар бир өз колуңуздан не келет, ошону кылып туруп, адамдардан тилемчилик кылбастан тирилигиңизди деги эле жашооңузду өткөрүңүз. Суроолорго жооп беребиз. Ассаламу алейкум устаз. Не иште, не бизнес кылса болот? Кайсы иште береке бар? Эң негизгиси соодада береке бар. Сооданын илимини билген болсо, Умар разияллаху анху айткан, сооданын илимини билбеген адамдар базарга чыкпасын деген. Эгер сооданын илимини билсеңиз, эң береке мына ошондо болот. Урматтуу, мен түшүндүрүш үчүн айтып кетейин. Мына телефонду азыр алдыңыз, ушул заманда алдыңыз, 10 000 сомго алдыңыз. Сата аласызбы? 100 000ге сатың. 100 000ге сатыңыз, сата алсаңыз. Бирок жаныңызды жебестен, мага калса 2 сомго эле калат, аны дагы патентке берем, налогко берем, мындай 1 сомго эле калат дебестен, мага ушунчага туура келет. Болду. Кааласа жактыбы алсын. Болбосом телефон саткан толтур азыр. Рассрочкага берем деген толтура. Бизнести кылыңыз. Бизнес кыла албайсызбы? Анда дыйканчылык кылыңыз. Алда колуңузда багбанчылык кылыңыз. Багбанчылык кылыңыз, мал чарба. Болбосо менен колуңуздан не жумуш келет, урматтуу тууган, ошону кылыңыз. Неле кылсаңыз бүгүнкү күндө болот, Кудайга шүгүр. Өзгөчө Бишкек шаарында кээде ачыгын айтканда менде деле жок болуп калат. Анан Бишкекте жашаш өтө жеңил. Мен үчүн өтө жеңил. Машинанын үстүгө да баягы такси дегенди коюп калам, айдап чыксаң эле кол көтөрөт. Цена договорная. Келишип алып туруп эле апарып сизге чыкса болду, урматтуу тууган. Адамдар көрүп таң калат, баягы телевизордогу киши сизби? Ооба, мен. Сиз дагы ушинтип иштейсизби? Анан не кылып иштейин? Мен колумдан не келсе, ошонун бардыгын кыла берем. Мен бул ишти кылганда эч кандай намыстанбайм, урматтуу тууган. Мен үй бүлөмдү ушуну менен багышым керек. Деги эле айылда дагы менин өзүмдүн жакын бир туугандарым бар. Аларга беришим керек. Мен кылбасам анан ким кылат, урматтуу тууган? Алар тилемчилик кылыш керекпи же башка бирөөгө жалыныш керекпи? Мына ошондуктан мен чынын айтканда машина алып сатып дагы иштеймин. Анан машинаны алып туруп, үйгө келип өзүм химическа кылып тазалайм аны. Бир шеригим, чогуу иштешкен шеригим, медреседе иштеген шеригим айтат: мойкага эле бербейсизби дейт. Мойкага берсең ал 3 000 сом алат.
3000 сом болот. Ага берип коюптур, ана мен башка эмне жумуш кылышым керек? Ошол 3000 сом чөнтөгүмдө калсын, өзүм жууп тазалап, чоткий кылып, эмне кылам, жаңыдай кылып алып чыгайын. Адамдар баары көрүп таң калат. Молдекенин машинасы таптаза экен го, ушуну алайлы. Бул ичпейт да, чекпейт да депчи. Ал кандай кирели, аны кандай жууп тазаладым, аны билбей турмат тууган. Кыскасы, колуңуздан кайсын, мен үлгү эмесмин сизгечи. Бирок мен өзүм кылган ишим сабак катарында айтып атамын. Алсаңыз, кылсаңыз өтө жакшы болот. Ясина деген аттын мазмунун айтыңызчы. Бул Ясин Курандагы сүрөнүн аты. Буну хуруфу мукаттаа деп коет. Мунун маанисин Аллахтан башка эч ким билбейт. Жакшы ат коюпсуз. Жакшы ат. Ассаламу алейкум. Аял киши чач кыскартып иштесе болобу дейт. Я Алла. Ошол эркектердин эркек болбогондуктан аялдар чач кырскартып баштады, аялдар көчө шыпыра баштады, аялдар башка. Буну кылганга негизден жакшы эмес. Албетте үйдө олтуруп алып туруп, аялдардын чачыны оңдоп, жасалгалап, күйөөсүнө жасан, күйөөңө менен антип жасанып бар деп, үйдө салон ачып алып иштесеңиз болот. Үйдө, анда дагы аялдар келсечи. Базарга барып алып туруп, эркек аял аралаштырып кырсаңыз, бул жакшы нерсе эмес. Ассаламу алейкум устаз. Биздин үйдө бир үн угулат 4-5 жылдан бери. Эмне кылсак болот? Үйгө Бакара сүрөсүнө окуңуздар. Өзүңүздөр Курандагы Бакара сүрөнү окуңуз. Окуй албайсыз деп болсоңуз, азыр мына телевизор дегеле телефондон ошол Бакара сүрөсүнү бакыртып коюп коюңуз. Бакыртып музыканы коет элеңиз. Эми аладын бардыгын өчүрүңүз, дагы Куран коюңуз. Кудай буйрса угулбай калат. Анан коркконго кош көрүнөт дейт го. Коркуп берсеңиз ошондой боло берет. Коркпоң эч кандай. Ассаламу алейкум устаз. Мен айылда жашайм. Ит багам. Деги эле ит бакканга кандай дейсиз? Анчалык кылам мал. Не дейт? Кандай дейсиз? Аңчылык кылам, мал жаям дейт. Машалла. Аңчылыкка үйрөтүлгөн ит боло турган болсо, үйүңүздөн алысыраак коро жака койсоңуз болот. Мал жака койсоңуз болот. Алысыраак коюп туруп. Анан эшигиңиздин алдында болгондо, менин караганым өтпөйт. Шарият айтат, пайгамбарыбыз айткан, ит бар жана сүрөт бар үйгө периште кирбейт деген. Ошол периште кирбей калыштык коркунучу бар. Андыктан ошол сарай жака коюп алып туруп карасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Менин келинчегим аябай кызганчак деп өтүп кетти. Кайрадан берсеңиздер жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Мен Кытайлардын фирмасында иштейм. Ашпозчу Кытай. Мен тамагын жеп алдым. Эми эмне кылсам болот? Кытай. Ашпозчу Кытай. Мен тамагын жеп алдым. Адал тамак боло турган болсо эч нерсе кылбайсыз, сурап жеген болсоңуз. Арам тамак болсо, баягы бака, ит, мышык ошого окшогонду жеген болсоңуз, анда тооба кыласыз. Кайра экинчи жебегенге аракет кылыңыз, урматтуу тууган. Тооба кылыңыз, экинчи арам тамак жебеңиз. Ассаламу алейкум устаз. Менин келинчегим аябай кызганчак. Эмне кылсам болот? Кызгантпай жашасаңыз болот. Ал эмнеге кызганат? Сиздин телефон ага көңүл бурбасаңыз, эмне кылат экен? Кызганышы мүмкүн. Анан кызганчак болсо буга сүйүнүш керек деп, сизди ушунчалык жакшы көрөт, ушунчалык сүйөт. Кызганганга сүйүнүңүз өзүчү. Бирок келинчегиңизге айтайын, келинчек аял затынын кызгангандыгы бул турмушту бузат. Эркектин кызгангандыгы турмушту курат. Көп кызганам деп туруп күйөөңүздөн кур калышлык коркунучуңуз бар. Ошондуктан өзүнүн ордунда болсо жакшы. Чектен ашып кетти, мен сүйөм да деп эле кызгана бере турган болсоңуз, эркегиңизди, күйөөңүздү жоготуп аласыз. Мындай нерседен Алла сактасын. Ар бир нерсе өзүнүн чеги менен болгону жакшыраак. Каза намаз не дейт? Каза намазды тереңирээк айтып кетиңизчи. Алла ыраазы болсун. Каза намаз тереңирээк дегенде, урматтуу тууганым, жана берген адам окшойсуз. Каза намаз багымда 2 рекетпи? Казасын окуганда фарыздардын гана казасын окуйсуз. Фарыздарды окуңуз. Эгер фарыз казаны окуп бүтүп түгөндү десе, анан сүннөттөргө өтсөңүз болот. Биринчи фарыздан кутулуңуз. Ошол үйдө жүргөндө каза болдубу, анда багымда 2 рекетпи? 2 рекет каза кыласыз. Пешин 4 рекетпи? 4 рекет каза кыласыз. Асыл 4 рекет, аны дагы шам 3 рекетпи? 3 рекет. Куптан 4 рекет, аны дагы 4 рекет кылып казасын окуйсуз. Жок, сафарга жүргөндө, сафарга кеткенде окуй албай калдыңыз. Сафарда намаз касыр кылып окулунат. Пешин, асыр, куптан 2 рекаттан болуп окулунат фарыздары. Эми ошол окуй албай калдыңыз, сапарда каза болуп калды. Эми ошону үйдө окуп коеюн десеңиз, 2 рекат касыр кылып, 2 рекаттан кылып казасын окуйсуз. Ассаламу алейкум устаз. Кайненем ичип келип алып, кошуналар менен урушуп, үйүнө таш ыргытып, тынчын алат жана кийин
menen kelinsin dep ar baleket söz menen aytıp köngülümü kaltırat. Men kүйөөмдүн экинчи аялы болом, экинчи аялы эле деп бактылуу болсун дебейт. Кантсем болот. Сиз күйөөңүз менен эле жакшы боло турган болсоңуз болду. Күйөөңүз сизди сыйлап, сизди урматтап атабы? Болду, урматтаган. Ошон эле тилин табыңыз дагы. Эмне кылыңыз? Кайненеңиздин мындай кылыктарына бир аз сабыр кылып коюңуз. Буюрса өтүп кетет. Ya Allah, albatta negizi özü kelin menen kaynananın birigip ketişligi bul ötö tatal nerse, içpegen çakta deleçi. İçpegen çakta dele kelin menen kaynana til tabışıp ketişligi ötö seyrek nerse. Eger kelin kaynananın tilin tabalgan bolsa boldu, jеңди. Oşo jerde hanışa oşup, oşo jerde batıp ketet. Oşonduktan ar bir sözünü menin özüm apam aytkандай, kızını aytkандай jakşı körüp aytıp atat deseniz, Kuday buyursa jеңип кетесиz. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Ustaz, sizge çın densoluk kalayбыз. Ушинтип сабак өтүп жүрө бериңиz, бар болуңуз. Амин я раббыл аламин. Сиздер ушундай дуа кылсаңыздар, албетте биз билген нерсебизди айтканга даярбыз. Андыктан урматтуу туугандар, ар 3-күнү саат 7-де ушул Насихат радиосунда жана Марва ТВында сиздер менен болууга мен аракет кыламын. Бизден алыстабастан сиздер ошого кайсыл темада дагы сүйлөштү жактырсаңыздар, бизге бул жака да калтырсаңыздар болот. Чынында эле көйгөйлүү маселе боло турган болсо, биз ал тема туурасында дагы көтөрүп чыгып, пайгамбарыбыз деги эле Куран, шариятыбыз, алымдарыбыз эмне дейт, аны дагы сиздерге жеткирип бергенге даярбыз. Чач алдырган тегерегин алдырып, ортосун калтырып койсо болобу? Жок, урматтуу тууган, плашат дейсизби, полбокс дейсизби, кыскасы кирпич дейсизби? Андай кылдырсаңыз болбойт. Алдырсаңыз тегиз алдырыңыз. Тегиз алдырган мына ошо сүннөт болот. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Ustaz, men ayalımdı көрсөм эле жиним келчү болду. Үйгө келгенде урушпайын деп аракет кылам, бирок болбой эле жиним келип атат. Өзүңүздү окутуп, өзүңүздү дем салдырып алыңыз. Андан кийин үйгө келгенде ушундай боло бере турган болсо, урматтаган, эмне себептен? Албетте мурдагы нерселерди ойлойсузбу? Бир нерсе эске келди эле. Bir adam ayalını men şorpo içip oturup kaşık menen çekesine bir çapıptır da. Ne oldu dese şoruldatpay iç deptir. Makul, oşonun jönүн айтсаңыз болбойбу? Деп анан унчукпай шорулдатпайса отуруп дагы бир чабыптыр. Эмне болсо эстегенде эле жиним келет дейт экен да. Ошон эстегенде бир жиниңиз келчү нерсе боло турган болсо, анда өзүңүздү дем салдырыңыз дагы. Астагфирулла, я Алла мени кечир деген келмени көбүрөөк айтыңыз. Саламатсызбы устаз? Менин 3 балам бар. Кайнатам көк ала кылып сабап үйдөн кууп чыкты. Күйөөм акысы бар, уруп тарбиялаганга дейт. Мен мал эмесмин да уруп тарбиялай турган. 3 балам бар. Кайнатам ким сизди уруп тарбиялады? Эмнени? Жок, урматтуу тууган, же балдарыңызды уруп тарбияладыбы? Анда сиз не кылыңыз, туугандарыңызга айтыңыз дагы, анын алдын алып бир чарасын көрүңүз. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Илимиңизге Алла таалам береке берсин. Сизди аябай сыйлайбыз. Машалла, кызга медреседе окуган жакшыбы же мугалим болуубу? Кызга медреседе окуган жакшы. Эркекке дагы медреседе окуган жакшы. Медреседе окуп бүтсүн, андан кийин башка каалаган окууну тандасын, урматтуу тууган. Медресени окуп бүткөндөн кийин, себеби бул ар бир адам акысын билет, уурдабаганды, алдабаганды билет. Мына ошондон кийин анан калган окууга дагы окуса, мугалимдикке дагы окуса болду, келип балдарды үйдө окута берет. Бүгүнкү күнү машалла үйдө ачылып калган садиктерибиз бар. Аларды үйдө отуруп караса дагы болот. Кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы илимдүү болгону жакшы. Үйлөнө элек балам окуп атат. Не дейт? Окуп ата койсо, өкүл ата койсо болобу? Үйлөнө элек баланы өкүл ата койсо болобу? Айланып кетейин. Өкүл ата деген сөз, урматтуу тууган, негизиден биз ушундай бир коррупцияны түшүнүп калдык да. Үйлөнгөнбү, үйлөнө элекпи, кыскасы колунда бар болсо болду болуп калды да. Жок, урматтуу тууган, өкүл ата деген сөз негизиден бул шарият боюнча вактынчалык эле бир ишке вакил кылып дайындадың да. Азыр орусчасын айтканда доверенность берди деген сөз да. Мен ушуга ишенем, ушуну бүтүрүп келсин. Бүтүрдүбү, болду, анын иши бүттү. Бирок биз өкүл ата дегенде өмүр бою бирөөдү шайлап алабыз да. Башка эле бир тааныбаган элечи. Макул эптеп тааныса да, колу да бар. Сиз той кылганда торпак алып келиш керек, же болсо алтын шекек алып келиш керек. Бул жөнөкөй эле коррупция, урматтуу тууган. Өкүл ата болгондо чынында эле эгерде махрамы, кыздын өзүнүн махрамы, кыз өзүнүн махрамын өкүл ата кылса болот. Өкүл ата деген сөз, ата энеси кызга жакшы,
Kız özünün ata-энесине жакшы, бала дагы өзүнүн ата-энесине жакшы. Алар адилеттүүлүк эч нерсени чечип бере албайт. Ошол учурда өкүл ата экөөгө бирдей деп туруп, ошону маселени чечтирүү үчүн ошону койсо болот. А бизде чоочун адамды коюп алабыз. Мен ачыгын айтып коеюн, бирөө келди, өкүл кызымды алсам болобу, өкүл балам каза болуп калды дейт. Мынаны караңыз урматтуу, бул эмне деген шумдук? Сиз өкүл кызым дегенмен ал өзү ага суктанып карап отурат. Мен эле алсам болмок экен, мурда каякта жүрдүң дегендей кылыпчы. Мына ошондуктан булар шариятта жок нерсе. Абайлаңыз, өкүл ата өкүл эне коюш керек боло турган болсо, ошол кыздын махрамдарынан койсун. Себеби бизде чоочун адам өкүл кызым дейт дагы кенен отуруп атат. Баласы жок болсо дагы келип, чай алып келдирип, ага кеңири кызматын кылдырып берет. Бул шариятта жок нерсе. Устаз канткенде нерв болбой баарына сабыр кылып жашай алабыз. Панический атака деген шариятта кандай? Анда нерсе жок. Сиз Аллахты көп зикир кылсаңыз, ошондо нерв болбойбуз. Аллах Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб". Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деген. Бүгүн Алланы эстебедиңиз, жүрөгүңүздө тынчтык жок. Бир сөз айтса жетпейт, эки сөз айтса ашыкчалык кылат, бир жарым сөз таппай жаныңыздагы кыйналат, айла жоктан анан нерв болосуз, анан инсульт болосуз, болбосо инфаркт болосуз. Ошондон бардыгын эмне кылын? Алладан болду. Болсо 5, болбосо 15 деген качан келет? Аллах Тааланы көп эстеп, көп зикир кылганда анан кийин келет урматтуу тууган. Көп зикир кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз, шам намазын эгер мүмкүнчүлүк болбой калса, куптанга жакын окуса болобу? Шамды азандан кийин 30-40 мүнөт ичинде окуган эң сооп дейт. Кандай дейсиз? Ар бир нерсени өзүнүн убагында окуганыңыз өтө сооптуу болот. Эгер мүмкүнчүлүк болбой окуй албай калсаңыз, албетте куптанга чейин каза кылып окуйсуз. Анда да окуй албай калсаңыз, куптандан кийин окуп алсаңыз болот. Ипотекага үй алса кандай болот? Банк менен келишим түрдө. Мунун натыйжасын караңыз. Мен айтып келем, байыганды эле ойлой бербей, кедей болуп калыштагы ойлоңуз. Макул, 10 жылдын ичинде төлөй аласыз. Төлөгөнгө көзүңүз жетет. Төлөсөңүз үйлүү болуп калдыңыз. Эгер ошол 10 жылдын ичинде төлөй албай калсаңыз не болот? Ал жагын дагы ойлоң да. Макулбу? Төлөй албай калсаң, анда мурдагы акчаларыңды кайтарып бербейт. Төлөй албай калсаң болсоң, анда көчөдө каласың. Төлөй албай калсаң, үстүгө дагын кошулат дейт турган болсоң, анда арам. Ошондон бардыгыбыз ар бир нерсени алганда, телефон аласызбы, үй аласызбы, машина аласызбы, эмне алсаңыз дагы натыйжасын карап туруп, бере албай калса не болот? Ошол жагын карап туруп анан алыңыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Жакшы, башыбызга кыйынчылык келип олтурабыз. Кайсы дуаларды окусак жардам болот? Subhanallah, başыңызга кыйынчылык келип турган учурда, мүшкүл келип турган учурда, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Я Аллахым, сенден башка сыйынууга татыктуу эч кандай зат жок, сен бир гана жалгызсың. Мен өзүмө өзүм зулумдук кылдым. Мен өзүмө өзүм жапа кылдым деп күнөөнү мойнуңузга алып, Аллахтан кечирим сурасаңыз, Кудай буйрса бат эле чыгып кетесиз. Андан дагы чыга турган болсоңуз, Куранда Шарх сүрөсү бар. Алам нашрах лака садрак деген, ушуну окуңуз. Себеби бул жерде Алла Таала өзү вада берген, бир кыйынчылыктан кийин эки жыргалчылык келет, бир кыйынчылыктан кийин эки жыргалчылык келет деп вада берген. Демек азыр башыңызга иш түшүп турган болсо, анда күтө туруңуз, сабыр кыла туруңуз, сизге эки жыргалчылык келе жатат. Ар бир иште жакшылык бар, урматтууган. Сиз өлдүм, болду, бүттү, эми не кылам деп кайгырыңыз. Балким натыйжасында, жыйынтыгында жакшы иш бар. Балким Алла Таала ушул кичине кыйынчылыкты берип туруп, чоң мындан дагы оор иштен сизди сактап калды. Ассаламу алейкум, мен ооруймун, иш кыла албайм, аялым иштесе болобу? Чет жака барып айланып кетейин. Чет жака эмес, Кыргызстан ичинде дагы иштегенде аялдар менен чогуу иштесе болот. Сиз ооруп аткан болсоңуз, сиздин бир тууган агаңыз бар, бир тууган иниңиз бар, бир тууган тайекеңиз бар, болбосо атаңыз менен бир тууган агаларыңыз бар. Ошолор сизге жардам бериш керек, ошолор сизди караш керек. Алар милдеттүү. Урматтуу, ушул эфирден пайдаланып кетем. Жакында мага бир эже кайрылды. Анын жакын баласы майы экен, бир туугандар жеткен бай дейт, бирок үйүнө киргизбейт дейт. Урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калып айткан. Мен таң калам, адамдарды кулдуктан өзүнүн каражатына сатып алып, азат кылган адамдарга таң калам. Эмне үчүн азат жүргөн адамдарды өзүнүн жакшы кулук мүнөзү менен өзүнө каратып ала албайт деген.
Men dagы таң калам. Өзүнүн жакын bir туугандары турса, чоң той берип, башка адамдарды чакырган адамга таң калам да. Урматтуу тууган, жакын туугандарыңызды чакырың. Колунда барбы жокпу кызыктырбайт, колунда жогуну чакырың. Пайгамбарыбыз айткан эң жаман той байлар гана чакырылып, кедейлер калып кеткен той деген, урматтуу тууган. Макул ал отурган столго акча төлөй алабы, төлөй албайбы? Сиз ошону чакырып курсагына тойгозуп кубандырып койсоңуз, ал сизге өмүр бою дуа кылып өтөт. Мына ошол сизге жетет, урматтуу тууган. Байлар сизге дуа деле кылбайт. Омин Аллаху акбар, жакшы болду, тынч отурду. Дасторкоң жайылып жүрө берсин, асманың ачык болсун деп туруп кетип калат, урматтуу тууган. Мына ошондуктан өзүбүздүн туугандары менен пайгамбарыбыз айткан, эгерде кимде ким өмүрүнүн узун болушуну, ырыскысынын кенен болушуну кааласа, тууганчылдары менен байланышсын деген. Жакын туугандарыңыз менен байланышыңыз, олорго бериңиз. Булар сизге жүк болгон жок. Башыбызга бала болду, жүк болду, ооруп калып жок, урматтуу тууган. Сизге өтө чоң мүмкүнчүлүк болду. Чоң мухаддис имам Шааби рахматуллах алейхи айтат, сага жакын тууганың 1000 сом сурап келди. Ал 1000 сомго канчалык муктаж болсо, мен соопко андан дагы муктажыраакмын деп акча бербесең, сенин садакаң кабыл болбойт деген. Ошондуктан ал акчага бүгүн муктажбы, сиз соопко андан дагы көбүрөөк муктажсыз. Ошондуктан жакын туугандарыңыз сизди карасын, аялыңызды жөнөтпөңүз. Саламатсызбы? Каза намазды асырдан кийин окуса болобу? Айтып кетиңизчи. Ооба, асырдан кийин окусаңыз болот. Асырдан кийин, урматтуу тууган, нафил намаздары гана окулбайт. Көпчүлүк ошону түшүнбөгөндөн асырдан кийин болду, намаз окулбайт. Жок, асырдан кийин нафил окулбайт, казалар окула берет. Албетте күн батып бара жаткан учурда токтотосуз. Күн батып бара жатканда, күн чыгып кете жатканда чак түштө, урматтуу тууган, эч бир намаз окулбайт. Карахият, жек көрүлгөн. Ассаламу алейкум, жубайым боюна бүтпөй жатат, дуа кылып коесузбу? Алла разы болсун. Амин. Аллах субхана таала жеңилдик берип, Аллах субхана таала сиздерге дагы акыл эстүү, өңүтүстүү, алим, кары, салих уул кыздарды берсин. Аракет кыласыз, сабыр кыласыз, Кудай буйрса болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, сиз красавчиксиз. Аллаху акбар. Аллах субхана таала мен эле эмес, жалпы инсаният, адам баласыны красавчик кылып, красавица кылып жараткан. Кур'ан-ы Каримде айтат: ахсани таквим. Биз жалпы адам баласыны мына ушундай өтө сонун красавчик кылып жаратканбыз дейт. Эркектерди дагы, аялдарды дагы, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгы адам баласы мына ушундай. Бул подход кылынгандык, анан бул жакшы көрүнөйүн деди. Жок, андай эмес. Жалпы инсаният красавчик. Алла Кур'анда айткан, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум, мен Ноокаттан болом. Кызым 17 жашта, Жалал-Абадка медреседе окуйт. Махрамсыз барып келип окуса болобу? Жок, урматтуу тууган, Жалал-Абадка эмне кылган, медреседен чыгып аткан учурда атасы, бир тууган акеси барып алып келсин. Өзү барсын, жөнөткөндө апарып таштап келсин. Аны караңыз, азыр көчөдө жүрөбүз да, алып чыгып туруп кызыны мына жакшы бар деп туруп эки жигиттин ортосуна салып бердиңиз. Ал жеткенче эмне болот, урматтуу тууган? Ал кандай адамдар менен баратат? Аял киши барбы? Аял киши кошулот дегениңиз менен, урматтуу тууган, ал махрамсыз барганга болбойт. Ошондуктан убакытты эмне кылам, ушул жыга келгенде эле үнөмдөп калбастан, балким медресеңизге бергениңиз мына ошол жалпы сиздин өмүрүңүзгө дагы, убакытыңызга да, калган нерсеңизге дагы береке алып келе турган нерсе. Муну ошол медреседе кезинде жакшы карап, аны сактап, асырап, махрам менен апарып, махрам менен алып келиңиз. Имран деген ат чечмелеп бериңизчи. Имран өткөндө дагы берилди эле. Кур'ан-ы Каримдагы Имран сүрөсү бар, урматтуу тууган. Али Имран деп коет. Имрандын үй бүлөсү. Мунун чынында эле чечмеленишин мен билбейт экенмин. Кур'анда карап алсаңыз болот. Ассаламу алейкум таксир. Мен 25 жаштамын. Өзүм менен тең кызга үйлөндүм. Ал дагы 25 жашта. Көпчүлүгү эле өзүнөн кичине албайт белең деп жатышат. Бирок мен аялымды жакшы көрөм. Бизге дуа кылып коюңузчу. Жакшы көргөн болсоңуз өтө жакшы. Ал дагы сизди жакшы көрдүн, сүйүп, бактылуу болуп жашасаңыз болот, урматтуу тууган. Эми бизде ушундай жок дегенде 5 жаш кичинен ал дейт. Мен айтат элем, эң негизиден өзү медреседе окуп, же болбосо ошол илимге тапшырып, эркек киши 15 жаш кичинен алса жакшыраак болот. Же болбосо 15 жаш чоңдо алса жакшы болот деп айтат элем. Ассаламу алейкум, багымдат намазын окуй албай калганда, күн чыкканда парызды да, сүннөттү да окуйм. Ошондон кийин
сөзсүз түрдө тооба намазын окуш керекпи же куптан намазынан кийин тооба намазын окуп койсо болобу? Ооба, уктап калганда мына ушундай сүннөт менен кошо окуйсуз абедке чейин, пешин убакытка киргенге чейин. Анан ооба, тооба намазында ар бир эле учурда окуган жакшыраак. Мүмкүнчүлүк бар учурда, анткени сообузга караганда күнөөбүз көбүрөөк. Деги эле Аллага жакын адамдар мен күнөөкөрмүн деп туруп көп тооба кылып тооба намазын окуйт. Канчалык мүмкүнчүлүк болгон болсо ошончолук окусаңыз жакшы болот. Анан бизде ушул адат болуп калган, кечин курун жатарда гана 2 рекат тооба намазын окуп туруп жатып алган, бул адат болуп калган. Ошону айтсаңыз керек. Негизден мүмкүнчүлүк болгон учурда окуй бериңиз. Ассаламу алейкум, мурут терсе болобу? Жок, мурутту тербеңиз урматтуу тууган. Мурутту кырыңыз, же болбосо кыскартыңыз. Бизде кыруу дагы сүннөт, кыскартуу дагы сүннөт. Албетте кырганга караганда кыскарткан афзалыраак, жакшыраак урматтуу тууган, бирок экөө тең эле сүннөт. Анан бул сүннөт эмес деген нерсе жок. Пайгамбар салам экөөнү тең кылган. Кырыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, махырды кереги жок деп койдум жолдошума, же алыш шарт беле? Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Сиздей кыздарыбыз, сиздей жеңелерибиз көп боло турган болсо, анда эркектер бат эле оңолуп кетет өзүчү. Албетте ошол кереги жок деп койгонуңуз бул эркекке берген өзүңүздүн ишеничиңиз өтө жакшы. Алсаңыз дагы негизи өзүңүздүн кадыр баркыңыз эле, алсаңыз деле алып туруп кайрадан мурда эле мен сага өзүмдү тапшырганмын, мен сен үчүн белекмин дей турган болсоңуз, машалла өтө сонун нерсе. Алла ыраазы болсун. Баламдын аты Ак Тилек, кыздарымдын Сундус, Салиха. Эми буюрса уул төрөп калсам, балама Уйкаш кандай ат койсом болот? Баламдын аты Ак Тилекпи? Ак Тилекке кандай? Азыр буга дагы бир аз ойлонуш керек урматтуу тууган. Дагы караңыз, төрөгөнгө чейин Кудай буюрса табылып калат иншалла. Ак Тилекке ылайыктуу аттар бар. Ассаламу алейкум устаз, Бишкекте аялдарга Куран үйрөтө турган сабактар болобу? Мен Куран окууну үйрөнөйүн дегем. Ооба, мына азыр Кудай буюрса карантиндер бүткөн болсо 8 микрорайондо бар, же болбосо Арча Бешикте бар, же болбосо ошол эле Куран көрүсү мына Ислам университетинде бар. Мына ошодо карап, табышып, эмне кылсаңыз, байланышып окусаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, 2 рекет даарат акы деген намаз бар экен. Дааратта окуш керекпи? Жооп берип коюңузчу. Жооп ала албадык. Ооба, даараттан кийин салатул узу деп коет, 2 рекет. Аны эгерде карахият, макруh убакыт болбосо окусаңыз өтө жакшы болот. Ар 2 рекет даарат алгандан кийин 2 рекет окусаңыз өтө сооптуу болот. Ассаламу алейкум, турмушка кеч чыкса болобу? Эртерээк чыкканыңыз жакшыраак болот. Себеби кеч болгон учурда урматтуу тууган, бизде адатта мына ушундай отуруп калган кыз экен, же болбосо карт бойдок экен дегендей жаман сөздөр кала берет. Ошондуктан эгер теңиңизди тапсаңыз, эртерээк чыгып кеткениңиз жакшыраак. Анан аял затын мен карьера кылышым керек эде, а кылышым керек эде, бул кылышым керек эде деп жүргөнү жакшы эмес. Эртерээк чыксаңыз жакшы болот. Курандын кыргызча котормосун окуса Куран хатым боло береби? Албетте Куран хатымдын берги арабчасын окугандай деңгээлчилик Куран хатым сооп болбойт. Анан азыраак болсо дагы жоктон көрө жогору деген нерсе. Ошону окуңуз дагы, ага түшүнүп амал кыла бериңиз. Иншалла Алла кабыл кылган болсо, эки дүйнөдө кем болбойсуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Келинчегимди үйгө отур десем, укпай кандай кылсам болот? Айланып кетейин. Ага жакшы мамиле кылсаңыз болот. Жөн эле үйгө отур десең, мен деле укпайм да анычы. Үйгө отурсаң, керектүү нерсени мен алып келем. Сен үйдө отуруп, мына иштерди кылып тур. Мына иштерди сен жасап тур, мен бул иштерди мен кылып келем деп жакшы айтып кеңешсеңиз болот урматтуу тууган. Эмне үчүн отурбай атат? Анын дагы себебин билсеңиз жакшыраак болот. Себебин билбей эле жөн эле отур дей берсең, жаш бала деле отурбайт. Мен ойноп келейинчи деп көчөгө чыгып кетет. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кутмандуу кеч. Мен биринчи жолдошумдан ажырашкандан кийин 3 жылдан кийин башкага турмушка чыктым. 3 балалуу болдук. Бирок биринчи турмуштан талак албапмын. Ушуга жооп берип коюңузчу. Алла сактасын. Сиз кантип ажыраштыңыз андан? Эмне үчүн кетип калдыңыз? Муну муфтиятка барыңыз. Макулбу? Муфтиятка барыңыз дагы тез чечтирип алыңыз. Себеби эгерде чынында эле ага наразы болуп эле кетип калган
калган болсоңуз, же болбосо жооңузду албай эле өзүңүз таарынып кетип калган болсоңуз, анда акыбалыңыз өтө оор болуп калат. Ошондуктан муфтиятка барыңыз дагы, болгондой айтсаңыз, эмне болгондугун ошол жактан сизге чечип беришет. Я Алла, ушул айтылган сөздөргө деги эле бардык берилген айтылган аят хадистерге амал кылышка Аллах таала бардыгыбызга жардам берсин. Бизде убакытыбыз бар болгон болсо, же болбосо кийинки суроолор бар болгон болсо берсеңиздер болот. Албетте убакытыбыз дагы болуп калыптыр. Караңызчы, канчалык убакыт учкан куш деген мына ушул убакытта сиз кеспесеңиз, убакыт сизди кесип кетет. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу эжелер, урматтуу Насихат радиосуну тыңдоочулар, деги эле Марва ТВны көрүүчүлөр, Аллах таала сиздерден ыраазы болсун. Аллах субхана таала ар бир муъмин мусулманды жалкоолуктан арылтып, деги эле коркоктуктан арылтып, бардыгыны адал эмгек менен адал ырыскы табышты Аллах субхана таала бардыгыбызга жеңил кылган болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мына ушул нерсени биздин YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Нарк медиа, ушул Насихат радиосунда дагы YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан жолукканга чейин Аллах субхана таала бардыгыбызды аман койсун. Урматтуу эркектерим, жалкоолуктан арылыңыз, коркоктуктан арылыңыз. Үй бүлө деги эле махрамдарыңызды өзүңүз адал эмгек менен багыңыз. Үйдө жатпаңыз, сизге жарашпайт. Сиз андай максатта келген эмессиз. Ва ахири давана алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.